Мекендештер, ассаламу алейкум. Силерге кайрылуум себеби чоң трагедия менен кайрылып атам. Же болбосо көйгөй деп койсок да болот. Кыргыз мекендештердин арасында Россия жергесинде жүрүп аткан чоң бир проблема бар. Ал болсо жанагы баңгизат ташыган биздин курьер мекендештер. Көп ата-энелер биздин кеңсебизге чалат. Баламды подстава кылып коюптур, балам күнөөлүү эмес, уруп согуп туруп, кол койдуруп коюптур, мойнун алдырып коюптур дегенден. Изилдей келсең, ошол бала баңгизат ташып атканын билет, курьер кылып закладка кылып атканын билет, себептен ошону кылганга баратканда алар ошол Telegram, башка каналдардан кирип, жабык каналдардан кирет экен дагы, ошол жерден жумуш деп издейт дагы, ал жерде куратору полностью инструкцияны берет экен. Момча закладка алып барасың. Бул мыйзамсыз жер. Ар бир закладкага 300-дөн 500 рубльга чейин сага беребиз. Жумасына 25-30. Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Рубль тапсаң болот, айына болсо 100 миңден 120 миңге чейин акча тапсаң болот деп туруп кызыктырат. Ошонун баарына макул болгондон кийин алардын атайын кураторлору инструкция берип туруп, тияктан аласың, бияка алып барасың деп берет дагы, сүрөттөрүн тапшырып туруп, ошентип ар жакка кирип кетип аткан биздин мекендештер өтө көп. Алардын өмүрү жок дегенде эле бир жагы 5 жылга кыйылат, болбосо 12 жылга чейин 228 статья, часть 1, бул распространение сбыт деп коет, ошондой бир чоң көйгөй. Буга чейин сезону өзбектер толтурса, алар эмнегедир ошол көйгөйдү токтотушуп, анан кийин азыр болсо кыргыз мекендештер ошол статья менен сезону толтуруп атат. Кече күнү эле бир котормочу эже бизге кайрылды. Ал эженин айтымында болсо, кичинекей мөлтүрүм 2001 жылкы бала экен. Ошо баланы соттун чечими менен 6 жылга кыйылды дейт. Эми ал жигиттин өмүрү 6 жылга жок дегенде кыйылды. Андай проблемалар жумасына толтура болуп атат. Аны кээ бирөөнү биз угатабыз, кээ бирөөнү укпайбыз, бирок ошол көйгөй абдан чоң болуп. Муну баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, ушул маалыматты таратып, ай токтоткула деп айтпасак, эч ким бизге жардам бербей, токтоткула деп айтпайт. Ошон үчүн блогерлерге да кайрылам, коомдук активисттерге да кайрылам, соцсеттерге жүргөн активисттерге да кайрылам. Баарыңар маалыматты таркатып, ошол 228 статьяны жокко чыгаралы, ошого барбайлы, баңгизат таратпагыла, кичинекей акчага кызыкпагыла деп баарыбыз айталы. Адал акча менен акча табалы, мекендештер. Сак саламат болуңуздар, жаманчылык болбосун. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши. Көрүшкөнчө.